Elhamdülillah bugün 12 aprel 2025 yıl biz Oş şarındагы Себепкер фондубуздун складында турабыз. Буюрса эртең чоң алайдагы аскан солгон үй-бүлөрдү, анын ичинде Памирден келген кыргыздарды кабарылганы, зыярат кылганы жолго чыгабыз. Азыр бизге зекет несебине келген жаңы бут кийимдерди, ошондой эле азык-түлүктөрдү даярдап жатабыз. Так, biz чоң алайдабыз. Ушул Памирлик кыргыздарга азыраак кийим-кече, азык-түлүк алып келгенбиз. Ошондой эле башка муктаждарга да. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бүгүн 2025 жыл 13 апрелде Чоң Алай районундагы биздин Памирден келген кыргыз бир туугандарыбызга ушул сиздерден келген аманаттарды, кышкы, жазгы, жайкы бардык кийимдерди, бут кийимдерди, үст кийимдерди, андан сырткары азык-түлүктөрдү алып келип, мына ушул берип аткан учурубуз. Сиздерден ушу салым кошкон, өздөрүнүн зекет садакаларын жиберген инсандардан баарыңыздардан Алла разы болсун, кабыл кылсын иншалла. Жаң курткалар, жилеттер, бүт зекет несебинен келгендер. Кара. Мынакей уяттуу кыздар экен. Жерди кара десе, жерди сразу карашат экен. Машалла, субхана, бири-бирин мактанып атышат. Меники мон жерде экен, меники монда экен деп. Ого. Машалла. Bu Памирлик кыргыздардын мен сыйлаган эмнесин сыйлайм. Мына аялдары өзүнүн ордун билет экен да. Аялдар чекеде турушат. Пока чакырмайынча келбейт экен. Олукпайт экен, акшыңдабайт экен, талашпайт экен. Мындай карап турат экен, уялчак бар экен да булардачы. Tamam.
Так, мынакей азык-түлүк. 10 kilo un, 5 kilo makaron vermişel, içinde 5 litre var. 5 litre may, onun içinde de gürüç, şeker nemeler var beriçi. Ha, bu yakı şu. Uşul жерде Памирлик кыргыздардын чоңунун эмеси экен. Ey kızlar, ey! Акеси экен. Үйлөр ушундай экен. Мынакей балдар өтүк жок деп. Өтүк жок деп анча жетпей калгандар ыйлап атышат. Бизге ошо өкүнүчтүү неме, бизге бут кийимдер детский аз келет да. Көбүнчө эле жана чоңдордук келет да. Ошо детский бут кийимибизди дайым талаш. Мынакей жетпей калгандар нааразы болуп неме болушат. Капа болуп атышат. Негизи бул жерге жардамдар негизи почти келбейт экен да. Мен сурадым. Почти келбейт дейт берге. Акыркы жолу Кызыл Айдан келип кетишкен экен. Кичине бир нерсе берип кетиштир. А так негизи жардам почти келбейт. Албетте алыс экен да бул жер. Буйрса да бир келип кетиштир экен. Иншалла. Мындан 2 комнат экен ичинде. Жарым 2 комнат, 2 үй бүлө экен да бир немеде. Qancha yashda ekan? 14-16. Жөнөкөй үй бүлө экен. Көз жок үй бүлө экен. Балдар жаш экен. Бизде детский кийимдер почти келбейт да. Көбүнчө подростковый чоңдуруп келет. Кызы баласы уя алып чыгып атат, субханалла. Камерага тарткандан да кээде уяласың. Просто мындай видеого тартпасаң, кээ бир адамдар, демирчилер мындай көрө алышпайт да, камера тартмайынча. Элестете алышпайт. Ошого камерага тартууга мажбурбуз. Бирок беттерин тартпаган аракет кылабыз. Атайын алыстан тартабыз. Кичине уялып калбасын деп. Уялып алыптыр өзүнчө кызы менен баласы. Үй шартын тарткан бир тартайлы да азыр үй шартын. Так, үйдүн ичин тарткан уруксат берди. Так, үйү. Кырса ушундай экен. Üstün plenkalarını tasatışıydı. Okey. Үйдүн içi. Бияк бир комнатасы экен. Бияк. Мындай сактайт экен, а? Так. Мурун үйдө жашачу экен, бир канча жыл жашап жүргөн экен эле. Кийин туугандары биягын салып бериптир да. Ошо эски жашаган үй экен. Şartvarlar müteyle tenikemen javuşat ekan. Так, ушул үйгө келдик. Ушул үйдө бир үй бүлө жашайт экен. Башка жанда эч кандай курулуш көрүнбөйт. Сарай, парай, токкана, туалети арт жагында ашат. Giyimler görüp açat azır. Mınakey үй. Так. Бул бир үй бүлөнүкү.
Бұл үй берілген екен. Бұлардың да тіршілік өтеді. Шарда жашаған біздің де тіршілік өтеді. Ким көбірек шүгір қылып отыр? Шарда жашағандар шүгірді азырақ қылса керек деп ойлаймын. Шамал ушундай бир асты үстү ошун бир өтө бир аянычтуу калды. Туугандар мындай үйлөрдү жаңыдан бир Bir kampas ekan, bir bölmesi ekan. Herkes bir atıştayız. Makedagi Qatardagi Asxan suyu bölüge geldik. Bireler görüp aldı. Eski kinoda 80-yıllık kinoda zamanlarda elestetip alış mümkün. Bana 40 yıl oldu. Komutanlar vardı. Так, бұлар суын ушундай бір крандан алышат экен, кранды ушинтип сыртын тосуп коюшат экен, кышында тоңбосун деп түшөт. Мынакей. Ушинтип суп ташышат экен. Филягада, челекте. түшүп кетип аткан экен, ошону тосуп коюптур. Так, ушул үйдөгү бар экен. Бұл 58-жылы салынған екен. Оны құлап кетпес үшін қойған екен. Тас салған екен ақсақалдың. Сол үйлерге үй салып бере тұрған. Шықасы жақсы болды. Бұл үйді 79 жылы салған үй өзі. Ұлына.